Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылындагы жаңы типтүү мектептен курулуш иштери менен таанышты. 275 орундуу мектеп Сауыт өнүктүрүү фонду жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы келишимдин негизинде курулуп жатат. Мектептин жалпы наркы 86 миллион сом. Мындан тышкары облус жетекчиси Миңбулак айылындагы Батырбашиев атындагы 375 орундуу мектептен курулушунан кабар алды. Мектеп 2015-жылы башталган. Мектепке быйыл 5 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери уланууда. Бул мектепке азыр жалпы сметалык баасы бул 115 миллион, бирок ал эми тендердик баасы 90 миллионду камсыздаган. Бүгүнкү күндө ошо курулуш башталгандан бери жалпы которулган каражаттын эсеби 11 миллион 509 миң сом. Быйыл эми бул бүтө албайт. Быйыл дагы ошол жалпы мамлекеттин эсебинен 5 миллион сом которулду. Мына ошол каражаттын эсебинен азыр экинчи этажы көтөрүлүп атат. Бакытбек Нарбеков аталган мектептин курулушу жай жүрүп жатканын сынга алып, курулушту колго алган компаниянын жетекчилигине эскертти. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысына аталган курулушка катуу көзөмөл жүргүзүүнү тапшырды. Сураныч, саламат беке. Сиз дагы бул кишилерди ээрчитип барып, тияктан байлап берип койсоңуз, кайсы тияктан ким күнүгө барганга булар даяр. Жок, чогуу барасыз. Анан өзү көйгөйлүү мектеп болгон. Бул башында эле мен дренаждан кетип эле bunun да. Ооба, дренаждан токтогон. Башы акчасын башкайга колдоно берген. Бүт курулуш боюнча талакта көйгөй бар. Акчасын берген Шайбек Атамбековичке салам айтып коюңуз. Эки объектиси бар. Кечөөнү бар, тем Малаевка да барды. Андай жарабайт. Токтотсун. Келсинден башында турсун. Буттуу. Айтам. Итак, тети водный объектиси мынакей созуп атат, аркы жака мөөнөтүнөн өтүп кетип атат. Быйылкы акча берсе да, бербесе да кыймылдабай жатсыңар да. Буутерек айылында Кыргыз Республикасы менен Сауыт өнүктүрүү фондунун ортосундагы келишимдин алкагында жаңы мектеп курулуп бүттү. Мурунку имараты эскирип, окуучулар батпай 3-4 смен менен окушчу. Иш сапарда облус башчысы 150 орундуу Дооронбек Дүйшөбаев атындагы мектептин жаңы имаратынын шарттары менен таанышты. Мектеп 54 миллион сомго курулган. Тышы ичи заманбап үлгүдө жасалып, бардык шарттары каралган. 150 орундук мектеп Саудовский фонд аркылуу Гострой менен келген программа 1-сентябрь өткөрүп беребиз да. Сапаты жакшы деп ойлойм. Текшерүү аябай күчтүү болду да. Ажатканасы ичинде бар, мугалимдердики өзүнчө, окуучулардыкы өзүнчө. Ар бир кабинетке интернет көрсөтүлгөн, бардык сапат, бардык шарттары түзүлгөн. Актовый зал бар, спорт залы бар, трудовой кабинеттер бар. Ал жака швейный машиналар коюлат буюрса. Мындан тышкары Ору айыл аймагында 83 миллион сомго 375 орундуу мектептин курулушу жүрүп жатат. 2015-жылы башталган мектеп каражаттын аз бөлүнгөндүгүнөн токтоп калган. Быйыл каражат каралып, мектептин экинчи кабатынан дубала тургузулуп бүтүп, чатыры жабылууда. Тойчубеков мектеби 375 орун. Бул дагы былтыркы жылдан бери ушул чатыры жабылбай, коюлган кирпичтери жууп кетип атат. Кар жамгырдан деп аткан, азыр көрүп атасыздар. Быйылда буларга 10 миллион сом, 15 миллион сом бөлүнгөн экен. Толугу менен иш жүрүп атат. Бул жерден да суранып кеттик. Ошо бөлүнгөн каражаттарды алгандан кийин ишти солгундатпай, бат кыска мөөнөттө ошолордун баарын сарптап, ишти алдыга жылдыруу боюнча. Анткени билесиздер, 70%тан өйдө мектептер биринчи кезекте ушул республикалык бюджеттин капиталдык салымдар титул барагы бар. Ошол титулдук барагына киргенге мүмкүнчүлүгү чоңураак болот да. Ошондуктан бул азыр ишти көрсөтүп, астыга жылыш керек. Облус башчысы Ору айыл аймагынын тургундары куруп жаткан спорт комплексинен кабар алды. Имараттын чатырын жабууга элеттиктер жардам сураган. Элдин өтүнүчүн аткаруу максатында Талас облустук өнүктүрүү фондунун каражатынан 5 миллион сом бөлүп берүү чечилген. Бакытбек Нарбеков Ору айылында курулуп жаткан спорт комплексин көрүп, үстүн жабууга даярданып жаткан усталардын ширетүү иштерине кол кабыш кылды. Мындан тышкары облус башчысы Бакай Ата районундагы бир катар курулуш иштери менен таанышып, жумушту сапаттуу жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди. Иш сапарынын максаты берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылып жаткандыгына көзөмөл жасоо. Баягы жөө-жөнү күзүндө санайт дейт, биз дагы али убакыт бар. Долбоордун бардыгын бүтүшү боюнча, берилген каражаттар боюнча да элге кеңири маалымат дагы беребиз. Мындан тышкары облус башчысы Буутерек айыл аймагындагы курулуп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулуш иштерин көрдү. Бакытбек Нарбеков токтоп калган курулушту тактап, тезинен жандантууну эскертти. Адилет Артыкбеков, Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району.